Кудайдын чакырыгы 26 январь. Ачуусу чукул адам чатак чыгарат. Накыл сөздөрдөн, акыркы убакта жолдо, эл арасында жүргөндө ачуусун кармай албаган адамдарды көп көрүп жатам. Болбогон жерден эле чоң көйгөйлөр башталып кеткенине күбө болом. Адамдын мүнөзү башкалар менен болгон мамилеге сөзсүз таасир этет экенине дагы терең ынандым. Ачуусу чукул адам тез эле ачуу калтырат, ойлонбой сүйлөйт жана жакынынын жүрөгүн оорутуп жатканын байкабай да калат. Кээде ал өзүн коргоп жаткандай жана чындыкты коргоп жаткандай сезилет. Бирок көпчүлүк учурда ал адамдын ачуусу түз эле жерден башталып кетиши мүмкүн жана жөн жерден уруш чыгарып, бөлүнүүгө алып келиши мүмкүн. Түшүнбөстүктөр өзүнөн өзү эле башталбайт. Ага көбүнчө курч кесе берилген, же үнүн бийик көтөрүп берилген жооп түрткү болот. Анын жыйынтыгында чоң көйгөй, конфликт башталып, чабышып кеткенге чейин жетет. Тезирээк аяттын экинчи жарымын окугум келди. Ал эми сабырдуу адам чатакты басат. Сабырдуу адам өз сезимдерине өзү ойлонууга өзүнө убакыт бере алат. Сөздөрдү тандап, айтпай койчу нерсени ичине алып кала алат. Бул көңүл коштук же алсыздык эмес. Бул тескерисинче ички жан дүйнөсү бекем адам. Мындай адам дайыма тынчтыкка умтулат. Өзүнүн таламын талашып туруп алгандын ордуна тынчтыкты сактап калгысы келет. Сабырдуулукка умтулган адамдын тегерегинде атмосферада башкача. Анын токтоолук менен берген жообу ачууну басат. Кайра ачуу менен жооп кайтарбаганы кайнап жаткан кандын суушуна убакыт берет. Мындай сабырдуу адамдарды Кудай өз иштерине тынчтык түзүүчү катары көп колдоно алат. Алар аркылуу мамилелер калыбына келип, эки тарап элдешип, адамдар тынчтыкка келишет. Күнүгө тандоо алдында турабыз. Ачууга алдыруу же сабырдуулук кылуу. Үй бүлөдө, жумушта, жыйында, жолдо, майда чүйдө нерселерде биздин жүрөгүбүз сыналат. Жаңжал чыгаруучулар болбой, тынчтык алып келүүчүлөр болгонго Кудай чакырып жатат. Кудай бизге акылмандуулук берип, өз сезимдерибизге өзүбүз болгонго жардам берсин.